көйгөйлүү маселе азыр экология. Сотка деген балекет болбоду. Сотканы ойнойт. Мен элдер балдарын алып келгенде эле айтам, сотканы көп ойнобош керек деп. Анан таң калышат. Сотканын кандай тишке тиешеси бар? Аябай чоң тиешеси бар. Сотка менен минтип кечиктерин балаң сотка карап ойноп атса, кыймыл кылбаса, общий организм өлөт да, кан айлануу системасы, өпкө, жүрөк, бүт иштеши начар болуп калат. Анан кийин ошого жараша тишиң да иштебей калат, тиштериң да жакшы иштебей калат, жакшы питание кылбай калат. Бүт органга терс таасирин тийгизет. Анын ичинен тишке да терс таасирин тийгизет, өтө чоң. Ошон үчүн айтам мен келгендерге, соткаңарды азайткыла. Туура питание кылыш керек, кыймыл аракет керек обязательно. Анан эми брекетти азыр тиш өзү баштаган деле 13 жашта, канчалык эртерээк койсок ошончолук жакшы. Эгер показания болсо, брекет койгонго да показания болуш керек да. Анан азыр мода болуп кетти, азыр жаш балдар ата-энелерин кыйнап келип эле, мага брекет салып бериңиз. Түштери жакшынакай, кыйшайган деле тиштери жок. Брекет мода болуп кетти, ушундай жагы да бар. Мектептеги балдар жана брекет тагынып алып эле эле өзүнчө крутой сезилеби, тиштерин көрсөң жакшынакай, анан ата-энеси менен келип байкап каласың да, мындай ата-энесин кыйнап койдуруп аткан балдарды, кыздар балдар, жаштар. Анан ошолорго түшүндүрүп кетет элем да, брекеттин да зыян жагы бар да, брекет салдырдың эле болду, жыргап брекет салгандан кийин тиштериң бузула баштайт. Брекеттин да терс таасир жагы бар. Ошон үчүн брекетке показания болсо, тиштери кыйшак болсо, анан канчалык тиштер өскөндөн кийин уже кое баштаса, сөөктөр жумшагыраак болот да. Ошончолук эртерээк түстөлөт да. Ар кишинин тиши ар кандай. Бирөөдүкү саргыч болот, бирөөдүкү көгүш болот, бирөөдүкү мындай күрөңүрөөк болот да. Эми мисалы үчүн мен карамын да. Мен бетимди канчалык жуусам деле агарбайм да, туурабы? Ошон үчүн кээ бир кыздар, жаштар келет да, байке менин тишимди агарып бериңиз депчи. Аны кантип агартасың? Агарсам мен мисалы үчүн баняга күнүгө түшүп отуруп агарат элем да, туурабы? Бул агарбайт. Бул тиш деген тиштин ичинде кан тамыр болот. Тиш өзү прозрачный болот, ичинде кан тамыр болот, кызыл. Нерв менен кошо кан тамыр болот. Ошол кан тамыр сыртына саргыч болуп берилип турат да. Аны мисалы үчүн баклажканын ичине кызыл красканы же сары канды куюп сыртынан баклажканы жууп берсең, ал агарбайт да. Ичинде себеби кан тамыры бар. Тиш деген ошол молочный цвет болот. Ошон үчүн саргайып турат. А кээ бир кишилер келет да, тишимди агарып бериңиз дейт. Ага показания жок, тиштери жакшынакай эле, тиштери саргыч, молочного цвета. Анан айтасың, сага кереги жок, бул тиш деген ушундай болот дейт. А үй шартында эч кандай агартыш деген болбош керек. Отбеливающий пасталар менен жуу азыр чыгып атат. Бол башка эч. Анан жана соода менен жууш керек, анан бир мамлекеттер менен жууш керек деген, ал тишиңе зыян келет да. Адам корккондо, чочуганда сөзсүз түрдө организмге терс таасирин тийгизет да. Адам мисалы үчүн өлүктү көрүп чочуп калганда 10 күн, 1 айлап уктабай койгон адамдар бар. Ошондо общий организмине, конечно, терс таасирин тийгизет. Өлгөн адамды көргөн адам деле анын негизи жана пародонтоз, гингивит деген оорусу бар да негизи. Мен 70% бар деп атпаймынбы? Ошол убакта ошол көргөндө, корккондо тиги обострение бериши мүмкүн да. Тиштер баягы араң жүргөн тиштери обострение берет да, анан кийин ошондо бир аз симптомдору көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Өлгөн адам эмес, мисалы үчүн чочуп кеткен адам деле, мисалы үчүн тиш доктурга келген адам деле коркуп келет да. Коркуп кеткен адам эртеси күнү оозунда бир болячкалар, стоматит жана кийинки немелер деп коет, ошондойлор чыгат. Тиш чукуган, тиш деген мындай ортолор ачык болот да. Кудай ушундай кылып жараткан тиштин ортолорун, тамак жегенде ортолоруна туруп калат. Бул мен өзүм оюмда, Кудай ушундай кылып жараткан да. Адам тамак жегенде ортосуна тамак туруп калсын, анан ошону тазалайын деп тиштин ортосун тазалаш керек. А эгер тамак турбаса, эки тиштин ортосу тазаланбай жүрө берет да. Көрдүңүзбү? Буну жаратылыш ушундай кылып жараткан да. Адам тиштери мындай ортолору мындай кылып турган, түп жагын кенен кылып койгон. Адам тамак жегенде тамак туруп калыш керек. Анан тамакты тазалайын деп эки тиштин ортосун тазалаш керек. Бул керек. Зубочистка, нитка керек да. Эки тиштин ортосун тазалап коюш керек. Тазалап туруш керек. Ошону тамакты тазалайын деп эки тиштин ортосундагы жана налеттор кошо тазаланып кетет да.
керек нерсе. Анан жөн эле мындай чукуп этти чукуп, жостан жана мүлктү чукуп кээ бирлер бар. Ооругандарды чукуп ал эми зыян анан. Бирок мен өзүм практикамда мен күнүгө кечинде тамактан кийин зубочистканы алып бир аз эми так эле сотканы көрөсүң, телевизор карап отурасың. Ошондо бир сыйра ортолорун өтүп койгон жакшы да. Негизи общий эсептеп келгенде аялдардын ден соолугу бекемирээк болот эркекке караганда. Общий мындайчы. А бирок тиш жагына келгенде менин оюмча аялдардыкы бир аз слабыраак. Себеби аялдар төрөйт. Ар бир төрөгөн сайын канча деген зыян келет организмге, ошодон көбүрөөк зависит этет да. Мындай статистика деле жок, аял эркек теңме тең эле болуш керек дейм да менин оюмчачы. Мындай общий организмди караганда аялдар живучийраак болот эркектерге караганда. И жаш боюнча деле Кыргызстанда ошондой да. Аялдардын средний жашоосу эркектерге караганда көбүрөөк. Аялдар эркектерге караганда ден соолугун көбүрөөк карайт. Ошого караганда бир аз аялдардыкы мындай жакшыраак деп ойлойм да. Ден соолукту караш керек, кыймыл аракет керек. Бул жана соткадан алыс болуш керек. Азыркы заманда эң көйгөйлүү ушул сотка болуп атпайбы? Баленин баары ушул соткадан болуп атат. Ошол сотканы азыраак караш керек. Анан жана магазинде сатылып аткан ар кандай немелерден алысыраак болуш керек. Натуральный эле тамактарды жакшынакай эле суу таза болгон ошолорду ичиш керек. Анан сүт азыктарын көбүрөөк ичиш керек, кальций содержащий. Ошолор эле.